азыр дүйнө жүзү өтө бат өзгөрүп атат. Мына жаңы технологиянын заманы, өзгөчө IT технологияда Кыргызстан жөнүндө ар бирибиз ойлонуп жүрүшүбүз керек. Биздин кийинки жаштар деги эле ар бир кыргызстандык атуу ушу мамлекет жөнүндө көп ойлонуш керек да. Жарандардын ар бир адамдын оюнда болуп туруш керек. Мен ушундай гүлдөгөн мамлекетте жашасам, Кыргызстан ушундай өнүксө, бизде да ушундай болсо деген эле кыял эмес, ошол кыялга жеткенге аракет кылыш керек да. 10 чакты күн Кытайга барып келдим. 10 күндө мен 8 заводдо болдум. 8 заводдо, 8 шаарда болдум. Космосто керек боло турган продукция чыгарып атат. Жибинен баштап, кийиминен баштап, 10-20 килограммды бронежилеттерди, калың темирлерди кийип албай эле, пиджакты кийип алсаң, ошолдон базальттан жасалган бул ок өткөзбөй турган нерсени жасап атат. Металдын арматурасы, трубасы каалаган диаметрдеги чирибейт, күйбөйт. Мына ушундай нерсени технологияны ойлоп чыгышыптыр. Технологияны тапкан директори 42 жаштагы Кытай экен, профессор экен. Ошол технология 7 жыл иштептир. Мына 7 жылда бир профессордун кылган иши дүйнө жүзүндө экономикага, мамлекетке пайда келтире турган ученый болуп чыкты да. Биздин академиктер деле, академия науктар ушундай нерселерди киргизсе негизи болмок. Эми ошондой технологияларды биз дагы использовать этиш керек. Базальттын месторождения бизде өтө көп. 10 чакты бизде месторождение бар. Биз элементарный эле жана үйлөрдүн сыртын утепление кылганда биз Россиядан сатып алабыз ошону. Казакстандан сатып алабыз. Өзбекстандан сатып алабыз. Миллиондогон долларларды биз өзүбүздүн акчаны ошол мамлекеттерге берип сатып алабыз. А бизде месторождение бар да. Şu investorlарды алып келиш керек деп мен чуркап аракет кылдым. Россиялык чоң-чоң миллиардерлер бар. Аларды да келди. Это вот горячее цинкование завод они строят. А это завод у них по производству сэндвич-панелей. Там роботизированный центр КУКа, который варит рамы в автоматическом режиме. Тут он оборачивает пленку. Вся линия 350 метров. Кытайга да бардык, немистер менен иштедик, Корея менен да иштедик. Бардык жагынан туура келе турган азыркы кезде Кытай. Финансовый мүмкүнчүлүктөрү да бар. Экинчи жагынан биз коңшубуз, үчүнчү жагынан жаңы технология боюнча эң астыда дүйнө жүзү Кытай менен иштеп аткандан кийин биздин коңшу Кытай менен сөз иштешибиз керек, үйрөнүшүбүз керек. Белоруссияга Великий Камень деген логистический промышленный комплекс бар. Ошол жерде 50 завод курду. Бизге 50-дин кереги жок. Бизге 5 эле завод куралычы. 5 чоң завод курсак, Кыргызстанда, биздин Кыргызстан бат эле өзгөрөт да. Сөзсүз жаңы технологиядан артта калбашыбыз керек. Алдыга караш керек. Биз астында жүрүшүбүз керек. Биз ошондо гана өнүккөн мамлекет боло алабыз. Карап көрсөм 29 жашымда эле бай союздук республикаларга, Украинага, Россияга, Тияпияга, Эстонияга, Прибалтика өлкөлөрүнө биз чыкчубуз да. Конфет алып, балдарыма кийим албай эле ушу темир тесек көтөрүп келчимин да. Ошонун экономический эффекттерин эсептеп, мына Кыргызстанда энергияны кантип экономитетиш керек деген көп вознаграждение алчымын. 35-40 жыл мурда эле мен ойлоп ушуну жасап жүргөн экен деп азыр ойлойм. Бишкек өтө мен үчүн кымбат шаар. Өмүрүбүздүн баары тең, жаштыгыбыздын баары тең ушу Бишкек шаарында өттү. Мына мен Бишкек шаарында шаардык кеңеште 3 созуфтун 15 жыл депутаты болдум. Бардык кызматтарды иштедим. 20 жыл мурда вице-мэр болуп кетсем, 20 жылдан кийин Бишкек шаарынын мэри болдум.
Мен келгенде биздин элдин башына ооруп турган мына микроавтобустар болчу. Үч миңдей микроавтобус бар болчу. Ошол маселе абдан курч болуп турган. Жана 500 автобусуңар быйыл келип баары бүтөбү? Газ менен бүтөт. 500. Дагы канча автобус керек? Жанагы дизель менен иштеп аткан биздин бушкердин баарын сыртка чыгарган. Хотя бы 1000 автобус болсо жакшы болот эле Акылбек. Давайте. Чандун провинциясына бардым, заводдун жетекчилери менен жолуктум, өз көзүм менен көрдүм. Булундай жакшы идеяны биздин президентибиз колдоду, өзү барып көрдү, ошол заводко да барды. 300 микроавтобустун ордуна 1,5 деп 2 эсе азайттык да. Аны тем более газ менен жүрөт. Президенттин түздөн түз контролунда турган автобустар, мына 120 автобус келди. Мындан кийин дагы биз азыр 55 миллион еврого дагы автобустарды биз азыр карап атабыз, аны да алабыз. Түтеп аткан көмүр менен жаккан газовый котелдор бар болчу бизде. 27-28 котел шаардын ичинде көмүр менен күйчү. Бул мектептин асты болот. Мектептин подвалында ушундай котельныйда түтөп мына бар. Ошол жерде иштеген киши да кандай иштейт, туурабы? Бул эми илгерки заманда. Аны мен келгенде бир 5 жылга разбивка кылган экен. Жылына 4 котелдон биз газга которобуз деп. Эми 25 котелду 4 жыл которсок биз экологияны кантип оңдойбуз? Биз 1 эле жылда оңдодук, көмүр жакпайт азыр. Смог болуп, свалочный полигон өрттөнүп атчы. 75 гектар жер. Үстүндө өрттөн, түтүндөн дем ала албай калганбыз. На разговоры сейчас не верит население. Уже мы 7-8 лет обещаем. Дымить не будет, экология будет. Где у нас одни обещания? Здесь были депутаты Жогорку кеңеша, городской кеңеш, журналисты. Постоянно бываем, но результатов таких нету. Bir жарым ай, 2 ай круглый сутка 20 хова 3 экскаватор иштеди. 1,5 метр калыңдыкта биз рекультивация кылып ошон грунт менен көмүп чыктык. Түтүндү өчүрдүк. Өрттөп аткан өрттү өчүрдүк. Тегерегин тостук железобетонный плита менен. Колючий проволока менен тостук. Камераны койдук. Үстүнө жана бакты тигип баштадык. Behind there. Здесь будет сортировка мусора. Для сортировки 2,2 гектара, ну, с возможностью увеличения до 8 гектар. А же чумай уже? По-английски сме ви поведали. Ближе туда, да? Это поручение президента, который на контроле. Таштандыларды иштетүүчү завод негизи абдан керектүү завод да. Мен билгенден эле 30 жылдын тегерегинде ушул жөнүндө айтып келатабыз да. Ушул завод Бишкекте курулуп атат. Эки варианты бар. Бир вариант Бишкектин проекти, бир варианты Ош шаарынын варианты да. Негизи ар бир жетекчинин показатели, иштеген показатели инвестордо татышында.
А отуруп алып бюджеттин акчасын бөлүштүрүп коюш, ал кандай жетекчи болсо да чече берет белен акчага. Бюджеттин акчасын экономиктеш керек, көбүрөөк бюджетти акча чогултуш керек, инвесторду тартыш керек, финансы маселесин чечиш керек. Жана канализацияны коллектор курдук. Бизде ошондо элдер аябай критика кылды. Жолдун баарын касып салды, өтө албай калдык, пробка күчөп кетти деп. Канализациясыз шаар эмне деген шаар болот? Мына бизде кандай курулуштар жүрүп атат? Ал очистный сооружениеге барыш керек да. Ошон үчүн биз ошо критикага карабай канализационный коллекторду очистный сооружениеге чейин баарын курдук шаардын ичи менен алып өттүк. Мунун өзүрүн 5 жылдан кийин, 10 жылдан кийин туура болгон экен да ошондо эл сезет. Эми сезе баштады. Мощносту жок болсо канализацияны кайка бир кошот элек. Бул оңой жумуш эмес да. Сносунду нурдан сен баштадың, талкан ташын чыгара бердиң. Бизге 4 бригада керек болот и дагы штат. Эмне атасың, эмне чечпей атасың? Чечпейсиңерби? Жой бер службаны, надо любой службаны жой. Аны предупредить керек, процесс кетиш керек да, мен көрбөй жатам ошону. Мен элдердин замечаниясын туп-тур толугу менен болбойм. Мен да ошо ойлоп атам азыр. Мына бер катары. Англисче башка тилде жазып турган эмен айып жүрүп салсаңар эмне кылат силерде? Же болбосо чыгып кеткендерди бузуп салсаңар берсин бизди сотко. Биз сотко берип алып, бизди бере берсин. Биз айтабыз, могу чыгып кеткен, муниципалдык жерде турат. Burada artık tekrar bir zaman buzu atamız da bayramız. Красный линиядан чыгып кеткендерди ордуна келтириш керек. Красный линия ошо перспектива развитиясы ушундай болот, кийин жол расширение болот деп красный линияны калтырды да биздин мурдакы архитекторлор, жетекчилер. Ошонун бусунун жолдору дагы күчкө салбаш керек да. Болот эми бирин экин түшүнбөгөндөр. Бирок мындай бир эл менен сүйлөшүп чечкен туура да. Закон деген бар да. Бизде баягы укуктук мамлекетте жашап аткандан кийин уруксат кагазын бийлик берип койгондон кийин, кызыл китебин берип койгондон кийин, эгер жол кетип атса, ошол кызыл китеби болсо дагы мына мен иштеп турган убакта жылам жолду. Мен бердим ушуну деген эң бир биздин түшүнүктүү адамдар өтө көп. Бишкек мэриясы күзгө чейин бүтүрүүгө бардык аракеттерди жумшайбыз деп уадасын берип жатат. Курулушту өзүм да көзөмөлгө аламын. Сентябрдын 15-inde балдар окууга жерге киришти. Президенттин тапшырмасы болду. 5-6 айдын ичинде 15 мектеп бир бала бакчаны бүтүрөсүн деди. Президенттин айтканы негизинде бардык жетекчилер үчүн закон болуш керек, убагында аткарылыш керек. Бюджетте да секрет болбойт. Бизде канча бюджетибиз бар. Каяктан ошол доходду каяктан алып атабыз, каякка расход кылып атабыз, баардыгы ачык айткан болот. Убагында төлөп беребиз. Бир этажын бүтсө бир этажын беребиз, эки этажын бүтсө экинчи этажын төлөйбүз. Финансы маселеси чечилген. Болгон курулуш компаниянын баарын тең Октябрьский райондун залында чыгыпкан. Орден алып жүргөн заслуженный строительдер бүтүрө албайсың деп ошо залдан сүйлөп чыгышкан да. Мен көтүрдө беришти. Анан кийин 15-20 мектеп салабыз өтөбүз. Аган отургандардан эч ким ишенген жок. Мен бүтүрөм, ошонун открытиясына сиздерди чыгарам деген. Пландаганда амбициозный пландарды коюш керек да. Иштегенге жараша иштеш керек. Союздун убагынан бери 300 мен жумуш эч жерде жүргөн эмес. Мына 300 мен жумуш организовать эттик. Камера менен баарын карап турдук. Канча киши иштеп атат, канча техник иштеп атат. Это вот футбольная площадка. Бул болсо биздин клинкерлер Германиядан келген. Клинкер. Бул специальный вентилируемый клинкер вот, монда болот, бесшовный. Шуна коюлат. Гарантиясы канча? Гарантиясы 25 жыл бунун. 25 жыл гарантиясы менен. Производство Германия. Германиядан келген. Молодец.
Мындай бир дагы пока биздин Кыргызстанда мына материалдар эч кимде пайдаланып мына жаңы технология, настоящий жаңы технология. Долговечный да. 826 куб коюлду түбүнө ошо фундаменттин астына. Это почти что эки ошо бир эмен объему да. 0 жейт да. Эгер 0 болбосо эки этаждын туруп калат, 5 этаж болгон. Бул жерден да грунтовый суу чыгып, өтө көп компаниялар бул эмеге объектке кирбей, чоң компаниялар качып, грунтовый суу көп экен, жумуш аябай көп экен. Почти дренажный коллектор курган өзү бир мектептен база болот дегенде качып кетишти, бирок бул компания макул болуп кирди. 2 күн болду, экинчи күн бүгүн башталганда. Мына штукатуркасы да молодцы, жакшы жасап атасыңар. Материалыңар жетиштүү, баары жетиштүү. Партаңарды заказ кылдыңарбы? Партабызды жасалып атат. Өзүңөр жасап атсыңар. Молодцы. Мына биз корккон объект ушу 2 объект болду да, жана грунтовый суу чыгып калып ушулардан жаман берип, почти 25 күн, 1 ай ушуга кетти. Тигилердики мындан да көп кетти? 1 айдан ашып кеттиби? 25 би 27 күн алектенип калдык да. Ошо менен 1 ай деп албай калдык да. 1 ай убакытта жетти да ушу грунтовый суу. Зато элдин да маселеси чечилди да, суу түштү да. Бөлмөдө 15-17 жылдан бери жашап келатам. Ошо мектепте биздин жаш балдарыбыздын, окуучулар балдарыбыздын мектепте класс жетишпегендигине байланыштуу ар кайсы мектепке барып окуп кыйналышчы, өзгөчө кышында кыйын эле. Көлмөгө ушул мектептин салынып аткан абдан туура болду, учурдун талабы болду айланайын. Бүгүн мамлекеттик тапшырма милдет толугу менен аткарылганын, кыска мөөнөттүн ичинде 16 билим берүү мекемеси курулуп бүтүп, пайдаланууга берилип жатканын жарык жүз кубануу менен билдиребиз. Социалдык объектилердин курулушу президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаровдун түздөн-түз жетекчилиги катышуусу жана көмөгү менен жүзөгө ашырылды. Президентибиздин камкордугуна өзгөчө көңүл буруусуна шыктанган куруучулардын кубаттуу армиясы бул милдет тапшырманы ийгиликтүү каралышты. Бардык билим берүү объектилери заманбап шартына ылайыкталып курулду. Жаңы мектептерде окуган окуучулар, алардын ата-энелери жана мугалимдер кубаныч сүйүнүчтөрү чексиз экендиктерин жетине албай билдиришүүдө. Мен 2 балам бар, жаш үй бүлөбүз. Мурун окчубуз, ошо кышында балдар ары бери ташып, абарасы көп. Баламды кайсы мектепке беребиз, кандай кылабыз деп аябай сарсанаа болчубуз. Азыр өзүбүздүн мектебибиз ачылып, сүйүнүчүбүздө чек жок. Казалось бы, столичная школа, но не могли мы сами добиться того, чтобы у нас была пристройка. И только вот благодаря политике мы получили прекрасную школу, прекрасную пристройку. Рады, конечно, все, и учителя, и дети, и мы, педагоги. Я работаю в этой школе 49 лет. Ветеран этой школы, заслуженный учитель, награждена грамотой президента, персональный пенсионер страны за особые заслуги. И я очень благодарна, что правительство с самым приоритетным направлением сделали образование нашей страны. Кеп бүтүрүп эле койгондо эмес, ошонун сапатында да. Өтө сапаттуу. Өтө мен деген чоң компанияларды суранып, сүйлөшүп, ошолорду иштеттик. Ошолорго дагы мен абдан ыраазымын. 15 мектеп баштаганбыз, 15-и тең бүттү мына бүгүн акыркысын ачып атабыз. Туңуч мектебинде ушундай жаркыраган сонун мектептерди ачып бердиңиздер балдар үчүн. Сиздерге рахмат. Балдарыбыз да сүйүнүп атат, ата-энебиз да сүйүнүп атат, мугалимдерибиз да аябай сүйүнүп атат. Аябай заманбап мектеп, жакшы, рахмат.
15-16 объекттен $10 миллион биз экономить эттик. $10 миллион деген доллар бул дагы 3 мектеп. Значит, 3 мектептин акчасы бирөөнүн чөнтөгүнө кетип аткан да. Главный чөнтөгү салбаш керек да. Ар бир чогулушты ушудан баштачымын. Ар бир жетекчи бюджеттин акчасын өзүнүн жеке чөнтөгүндөй акчадай эсептеш керек. Доходный частындагы, расходный частында ушундай камкорлук менен пайдаланыш керек. Жаңылып калсаңар, финансовый нарушение кылсаңар, выговор аласыңар. Камабайт силерди эч ким. Главный чөнтөгү салбаш керек. Урматтуу шаар мыкылымдары, бүгүн аябай жакшы күн болуп турат. Мына жаңы жылдын башында 2023-жылы жаркыраган бала бакчаны ачуу аземинде сиздер менен чогулуп отурабыз. 30 жыл болуп ушул бала бакчаны курганга. Быйыл биздин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин тапшырмасы менен мектептер бүткөндөн кийин бала бакчанын жылы болсун деп биз ошондой ниет кылганбыз. Ниетибизге жараша мына бүгүн биринчи бала бакчанын ачылышы болуп атат. Мына жаңы жылда жолугуп атабыз. Баарыңыздарга ден соолук каалайм, аманчылык каалайм. Сиздер балдар, неберелер деп чуркап жүрөсүздөр. Ушу балдарыбыздын келечектери кең болсун, жакшы билимдүү балдардан болуп, биздин мамлекеттин туусун көтөргөн жаш адам болуп чоңойсун. Баарыңыздарга чоң рахмат. Майрамыңыздар менен дагы. Мен үчүн идеальный иштеген жетекчи Жумек Ибраимович болгон. Чынында мамлекетчил киши болгон. Ар нерсени бетке айткан, профессионал. Ошол убактагы коррупцияны жоём деп жүрүп, ден соолугун да бускан, душмандарды да күткөн, бирок ошол принцип менен бул дүйнөдөн өттү. Көп жыл мурда Жайсанбаев деген $17 миллион ал убакта Кыргызстандын жарым бюджети болчу. Качып кетип 17 миллионду алып. Ошол жөнүндө да мен агишинин өз оозунан уккам. Ошол $17 миллион Кыргызстандын ырыскысын жеген адамдар ал Жайсанбаев качып кетти, жарымы ушу биздин арабызда жүргөн адамдарды аралашкан деп атына чейин айтып берген. Акыркы күнүнө чейин Жумек Ибраим жанында болгом. Менден кийинкилер ошол жөнүндө айтсын деп, кийинкилерге сабак болсун деп айтты да мага. Тааныш тунуш жок эле конкурска катышып, мен агишин таанчы да эмесмин. Мени директор департамент кылып Жумек Ибраимович алган убагында. Мына азыркы кезде Камчыбек Кыдыршаевич өтө ушундай принципте иштеп атат. Мокенов 4-5 жыл мэр болгон өз строитель да, архитектор өзүнүн кесиби Мокенов. Бизден мурда мен бала кезде мэр болгон киши да. Мен ошол киши менен да көп мындай жолугуп сүйлөштүм да. Мен айтып калдым да бир отуруп. Мына Ташкентте мындай болуптур, ушундай кылып куруптур. Душанбеде да мындай кылыптыр, Астананы мындай кылып курду. Ушу шаарлардан биздики Бишкек жакшы болуш керек эле деп мен мындай айттым да кишиге. Айтсам айтты, Бишкек Душанбеден дагы, Ташкенттен дагы, Астанадан да жакшы шаар болот. Эмне үчүн деди да? Себеби бизде Бишкекти аралап өткөн эки суу бар деди речка. Аламидин суусу, Аларча суусу деди да. Шаарды көркүнө келтире турган, өзүмдүк мындай жүзүн ача турган нерсе табигый нерселер болот да. Мына ошо бизде жанагы табигый нерсе суу эме тоо, анан биздин эки суубуз болот. Эгерде ошолорду биз туура пайдалансак, ошондо Бишкек өзүнүн жүзүнө ээ болот. Бир да шаарда мындай жок деди да. Анан ошого мен проект жасаттым. Шаарды тазалай турган, абасын микроклимат түзө турган речкалар да бар. Проект жасатып, эки капталын наращивать этип, стенкасын көтөрүп, анан астын болсо тегиздетип, мындай пленка болуп, суу ас болуп калатканда пленка болуп тегиз агып турган микроклимат түзө турган эки проект жасалган. Ошол эки проект бар шаарда. Анан кийин ушуну жасап койсок, өтө Бишкек шаары сонун болмок да. Андан тышкары бизде Карагачево роща бар. 96 гектар. Бул сонун паркта. Мына ушу Карагачево рощага бир сонун проект жасаптык. Ошол жерде бассейни менен зона отдыха кылса, биздин балдар ысык көлгө бара албаган балдардын баары жайкы каникулда ошол жерде өткөзө турган парковый зона кылсак болот. Жолду жаппай эле алмазный головка менен жасалган туннелди подземный переходдор тешет турган аппарат. Мен барып келдим.
ушул заводко бардым, алар келип кетти. Ушул проекттерди жолду жаппай туруп подземный переходдорду куруп койсок бизге проблемасы жок. Мен суруштаган проект боюнча темир жол биздин бекиткен шаардын генпланы боюнча объездный жактан өтөт. 34 километр болгону. Келечекте 3 полоса күнбатышты карай кетет, 3 полоса күн чыгышты карай кетет. Экономист эсептеп көрсөк, темир жолду сыртка чыгарганыбыз экологияга дагы, пробкага дагы, экономистский жактан да выгодный деп биз ошондой айтканбыз да. 4 развязка бар шаарда. Ушул развязкалар боюнча да биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич Кытайга визит менен барганда мен кошо баргам. Ошол эки мамлекеттин ортосундагы жолугушууларда ушул сөз көтөрүлгөн. 70 миллион доллар проекти акчасы да чечилген. Бул грант, Кытайдын грантынын эсебинен. Мурдакы посол Дудивендин биздин Кыргызстанга кылган эмгеги өтө чоң. Ошо кишинин жардам менен дагы 30 миллион менубактар кошулуп алган. 100 миллион доллар акчасы даяр турат мунун. Проекттер да даяр. Шаар жолдордун куруу жана реконструкциялоо боюнча жалпы 2,7 миллиард сом суммасында Бишкек шаарынын көчө тармагын өнүктүрүүнүн алкагында экинчи фаза долбоору ишке ашырылды. 60 көчөдө узундугу 71 километр жол курулду. 630 миң чарчы метр асфальт төшөлдү, 130 километр тротуар курулду, 46 миң ирригациялык лотоктор жаңыртылды, 5 көпүрө курулду. Жалпы суммасы 229 миллион сомдук, узундугу 19 километр болгон 51 көчөнүн жол курулуш иштери бүткөрүлдү. 148 миллион сомдук, узундугу 25 километр тротуарларга капиталдык ремонт жүргүзүлдү. Эгер ачык айкындык болсо, анан элдин бийликке болгон ишеними болот. Сизге рахмат, муну берип турган. Бизе өмүр күн эмеде чечемес. Жана күчтөрүн чыгарып койчу. Анан көрүп, мына эл чыгарыңыз, бүттүрүн кызылыңыз, эл көйгөн чечсеңиз. Менен иштеген командага өзүм коллегаларым азырга чейин ыраазы болом. Бизде команда жакшы болчу. Биз кеткенден кийин мен билгенде бир жетекчинин аркасынан иш косколуп, жеген ошону күнөөлөп ушул алып койду, бул жеп койду, мындай экен деген сөз чыккан жок. Себеби андай болгон жок. Биздин чоң жетекчилердин айтканын так аткардык. Бир дагы жеке кызыкчылык болгон жок. Только элдин кызыкчылыгы, шаардын кызыкчылыгы кийинки жетекчилерге үлгү бололу деп мен ойлойм, жакшы иштедик деп. Мен азыркы мэрге дагы Айбек Жүнүшевке дагы ыраазы болом да. Кандай чечет, кандай шарты бар мен аны билбейм, бирок мен оюмда бир жакшы нерселер болсо телефон менен сүйлөшүп айтып турам да. Кандай гана өсүү өнүгүү болбосун, биринчи кезекте ушул системалык аракетти талап кылат да. Мына ушул системаны жана структураны жактырган, анан ушуну жакшы түшүнгөн жетекчилердин катарына кошор элем. Шаар тургуну катары айтарым, ушул мэр болуп турганда Эмиль мырза аябай сонун өзгөрүүлөр, өнүгүүлөр болду да. Жолдор оңолду, кеңейтилди, жарыктар орнотулду, сонун автобустар келди, жанагы кароосуз калган көчөлөрүбүзгө чейин асфальт төшөлүп, шаардыктар үчүн аябай жакшы шарттар түзүлдү да. Шаар кадимкидей Эмиль мырза мэр болуп турган учурда жанданды, өстү, өнүктү. Президенти дагы, анан өкмөт башчыларын дагы уят кылбай аябай мыкты иштеп берди да. Колуна кол, бутуна бут болду. Эл менен тил табыша билген эпчилдиги, өзүнүн алып жүргөнү, жанагы манерасы, эмоциясын жанагы башкара билген сапаты, кийген кийими менен жетекчинин үлгүсүн көрсөтө алды да. Жетекчи мына ушундай болуш керек деп мен эсептеп калдым да. Азыркы мына жаш кадрларыбыз мына ушул Эмиль мырзага окшогон жетекчилерден үлгү алыш керек. Сегодня я работаю в космосе, и со мной на борту Международной космической станции находится флаг моего родного города.
Из космоса хорошо видно, что город преображается. Строится новое жилье, школы, детские сады, ремонтируются дороги и благоустраиваются скверы и парки. Космоста жүрсе дагы Кыргызстандын желегин көтөрүп барып эме кылып атат да. Ошоктон көтөрүп келди, космоско алып барып 6 ай жүрүп Кыргызстан деп ошол жерден регистрация кылып космоско алып келип бияка тапшырып атат. Который я взял с собой на борт. Это история. Со штампом. Да, здесь штамп Международной космической станции. Здесь вся информация, когда флаг находился на борту, был доставлен космическим кораблем «Союз МС-21» и в составе экспедиции МКС-67 полгода, 195 суток провел на Международной космической станции на околоземной орбите. Мы гордимся вами. Такие патриоты должны быть. Это для наших детей, для наших будущих космонавтов, это должен быть. Бишкек шаарынан жардам кылып, Бишкек шаарынын тургундарын чогултуп, бизнесмендерди чогултуп ушу иш-чараны уюштуруп атабыз. 50 контейнерди Баткенде Капчыгай деген айылга жеткизебиз. 10-15 компания бардыгы тең келип жардам берип, жалпы жонунан 28 контейнер кетип атат. Бул эми 2 комнат жылуу үй. Базальтовый волокнадан утепленный, электричествосу киргизген, ичинде печкасы бар. Биз аягына чейин жардам беришибиз керек. Ошон үчүн мындан кийинки эң акыркы жөнөткөн 50-нчи контейнерге буюрса жылуу кийимдерди алабыз. Жылуу кийимдерди кошо жеткизип берип, тапшырып беребиз. Кыйын учурда бири-бирибизди колдоп, бири-бирибизге жардам берип турушубуз керек. Акимет. Жакшы болуптур. Элдин закладчы сизге рахмат. Элбиздин атыбыздан сиздерге, биздин дагы аскерлерибизге, кызматтарыңарга. Бир адамды дагы биз кичине эметип сактап калсак, это мэрия и МЧСтин жумушу болду да. Автомойкага барамбы, же баняга барамбы, же паркта басып жүрөмбү, же чачалдырган жерге барамбы, шаардыктардын көпчүлүгү, жашы да бар, аксакалдары да бар, сый мамиле кылып, мага жакшы иштедиңиз деген нерсени айтып учурашып атат да. Бул мен үчүн өтө чоң баа да мен үчүн. Кандай ишти иштесең дагы чын ниетиңден кылыш керек. Ошол иштеген ишиңден мындай бир рахат алгандай иштеш керек. Ошол ишти так кылыш керек, убагында кылыш керек. Анан кылган ишиңди бир эч жокта милдет кылбаш керек. Колунан келген нерсени кийинки жаштарга үйрөтүш керек. Аркаңда из калыш керек. Жакшы деген сөз калыш керек. Исторический объекттер бар да бизде. Мына ушуларды кандай сактайбыз? Ошолорду реставрация кылышыбыз керек. Ошону бастан бул биздин тарыхта. Мына ушундай жерлерге дагы биз өтө көп көңүл буруш керек. Эң биринчиден биз генпланды кайта иштеп чыгыш керек. Мына биз азыр мондой үйлөрдү куруп атабыз. 2 этаждын ордуна биз 17 этаж курдук. Естественно, пробка көбөйөт да. Жолубуз чоңойто албайбыз да, каяка чоңойтобуз жолду. Бул генпланда 500 000 кишиге расчет болсо, азыр 1,5 миллион 3 эсе көбөйүп кетсе, биз кантип жолду чоңойтобуз? Мэр болгондо да айткам, мэрге чейин да айткам, мен азыр да айтам. Бишкек шаарындагы пробка маселесин чечиш үчүн башка шаар куруш керек. Бишкектен жакшы, кооз, комфортный, умный
экинчи Бишкекти куруш керек. Бардык социальный объекттер боюнча дагы, комфортность боюнча дагы, сапат боюнча дагы, сейсмика боюнча дагы, инфраструктура боюнча дагы жакшы болуш керек. Ошондо гана биз мына Бишкектин пробка маселесин чечебиз. Бүт баары системный дегеним бардык нерсе бири-бири менен байланышкан да. Алматыда ушундай болмок да. Алар Астананы курду да. Астананы сонун кылып курду да. Мына 25 жылдыгына мен барып келдим. Көпчүлүгү тияка көчтү. Ошол жерде үйлөр бардык удобствосу менен, жаңы проект менен, ген план менен курду, көчүп кетишти. Бийликке келгенден кийин ушу чоң долбоорлорду карап, абдан терең изилдеп, тийиштүү кишилерди чакырып, сурап алардан, анан кийин ат башы логистикалык борборун изилдесем, 100% бизге 99 да пайыз эмес, 100% бизге пайда алып келе турган логистикалык борбор экен да. Тиш чукуштан баштап электромобилдерди да чыгармак экенбиз. 25 миңден 30 миңге чейин эл жумуш менен камсыз болмок экен. Мына нарын бүт эле ошо Кочкордон ары карай бүт эле жумуш менен камсыз болмок экен. Андан сырткары жүк ташыгандар, таксовать эткендер, тамак жасагандар элестеткилечи мына. Не деген борбор болмок? Ошол жерден анан Орто Азияга бүт чачыратмак экенбиз да. Эмилбек Абдыкадыров менен баягы Кытайды чакырдым. Анан келем кайра салгыла, мен эл менен сүйлөштүм, эч ким кубалабайт силерди, баргыла салгыла, мен колуман келген жардам баарын берейин деп. Анан ал айтты, мен бул акчамды деди башка долбоорго жумшап салгам деди. Эми оңой эмес акча кетет да, $1,5 миллиард кетет да жерге. Мына 3 жыл болду. Баягы кыргызда жакшы сөз бар го, чакырганга келбеген ымдаганга зар болот деп. Мына келбей отурат мынакей. Болбосо ошол жерге логистикалык борбор салынып калса, эмне жаманбы? Логистика центрдин дагы автору менмин. 5 завод курулуп калса, мисалы үчүн Кытайдан келаткан товарды тиги Дордойдон албай, биз ошол жерден обмен товарым болмок, ошол жерден келип алып кетмек. Казакстандан аз Харгостан кирип атат. Ошондо 47% таможня пошлина Казакстанда калбай, бизде калмак. Huawei келмек, Huawei менен сүйлөшүлгөн жанагы сотовый телефондорду сборка кылмак. Ушундай защита кылган киши болбой калды да биздин мамлекеттин башында. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу бүтүп калса, биз транзитный өлкө болсок, биз ошондо өтө чоң биздин экономикабыздын өсүшүнө чоң таасир берет. Дагыстан Жамбыл менен соода саттыгын жүргүзсөк, бияктан Ташкент менен соода саттыгын жүргүзсөк, туннель касал дедик. Мындай алмазный головкасы менен туннелди тешип каса бере турган ушундай аппарат бар. Мен ошол жөнүндө айттым таластыктарга, ушундай куруш керек. Бул бат эле бүтө турган нерсе. Компанияга барып келдим, Кытайга бардым. Ушунун баарын курган мына мен проекттеринен бери ушундай кылдык мынакей. 12 метр ширинасы менен ошол тешип кете берет. Муну жасаш керек эле. Эми газды мына бизде жери иштеп атат. Бул эки жака тең пайда болмок. Биринчиден талас элине да жакшы болмок, экинчиден жер үйгө да жакшы болмок. Эл үчүн жер үйгө газ тартып келмекпиз. Частын жер үй төлөйт эле, частын биздин инвесторлорду табат элек, ошентип чогуу газопроводду да киргизмекпиз. Ипотечный жилищный строительство болот ба, ипотека. Ипотеканын автору менмин. Мына мен азыр ачыгын эле айтып коеюн. 15-жылы мен Республика Ата-жол партиясынын депутаттыкка барганда мен Өмүрбек Токтогуловичке мен бергем мынакей. Бул проекттерди, чоң проекттерди ишке ашырыш үчүн ушунун башынан аягына чейин отуруш керек адамдар. Күнү-түнү ошо менен иштеш керек. Анан мындай кагазддарга бут жасаш керек. Анан ошондо гана маселе проекттер чечилет да, туурабы? Биз негизи жакшы заманда жашап атабыз. Берки заманды да көрдүк, азыркыны да көрүп атабыз, рыночный системаны да көрүп атабыз, союзду да көрдүк дегендей. Бирок ошон үчүн эң негизгиси биздин балдар билимдүү болуш керек да. Кандай робот болбосун, анан адам жаратат да. Ошондой робот жараткан биздин арабыздан балдарыбыз чыгыш керек. Кыргыз элин коргой турган биздин жаш балдарыбыз чыгышыбыз керек. Негизги IT технология мамлекеттин контролунда болуш керек. Себеби бул саясат. Бул адамдын тагдыры, адамдын келечеги бардыгы ушул цифровизацияда жатат. Частный бизнесмендер эмес, муну мамлекет өзү колго сөзсүз алыш керек. Будан акчаны аябаш керек. Коопсуздук үчүн дагы бул өтө чоң керектүү нерсе.
Араб өлкөлөрүндө, Абу Дабиде 50 жылдан кийин эмне болот деген темада чоң международный конференция өттү да. Мен ошого катышып калдым. Жыйынтыгында бир нерсени түшүндүм. Ким ушул цифровизацияга, жаңы технологияга өткөн мамлекет самый экономикалык жактан күчтүү мамлекет болот деген жыйынтыкка келдик да. Күнүгө майрамбы, субботабы, воскресеньеби 7-ден 10 километр чейин эртең менен базам да. Күн чыкканча адам энергия алат экен да. Эртең менен таза аба, парктын ичи аба менен дем алган сыяктуу эмес, как будто бирдеме тамак жеп аткандай ощущение болот да менде. 1,5-2 саат басып келем. Мага ушул эс алуу да. Кудайдын буйругу менен адамга берилет экен бул жашоо. Негизи ошону барктай түшүнө билиш керек экен да, түшүнүш керек да. Бул бир какой-то миг да. Мына азыр 50 жыл болобу, 100 жыл болобу, ушул убакта сен миссияң. Кыргызстан дүйнө жүзүндөгү эң кооз жакшы жер. Биз курортто жашайбыз да. Сүйүнүшүбүз керек ушундай мамлекетте, Кыргызстанда жашаганыбызга. Ошон үчүн Кыргызстаныбызды сыйлашыбыз керек, урматташыбыз керек. Кыргызстан гүлдөгөн мамлекет болот буюрса.